Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel âkibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulihil kerim. Thumma amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı atalar, hurmatlı ağalar, hurmatlı dostlar, ekenler, qadırlı zamandaşlar, hurmatlı mekendештер, алыстан жақыннан келген қонақтар, барыңызға Аллах Тағаланың саламы, тыныштығы, рахматы және берекесі болсын. Құдай Тағала ушул жұманың урматына баарыбыздын шақа басып келген қадамдарыбызды Құдай Тағала кабыл болсын, ажылық соолуктар берген болсын. Жұмадан жұмаға чейин билик-билбей жасаған күнөөлөрүбүз кечирген болсын. Құдай Тағалам шул баарыбыз канчалык жашоо керек, ошонун ичинде канча деген шул ибадат кылган болсок, ошонун ичинде окулган намаздар, кармалган орозолор, чалынган зикирлер, ихсан ибадаттар, бүтүндөй жакшылыктарды Құдай Тағалам кабыл болсын. Бул дүйнө акыреттин бактылыгында болсын, урматтуу туугандар. Бүгүнкү сөз кыла турган сөзүбүз, темабыз курбанчылык туурасында. Өзүңөр билгендей, бизде шариятыбызда, ислам дининде эки улуу майрам бар. Айдул Фитр ва Айдул Адха деп коет. Айдул Фитр бул орозо айт, ал өтүп кетти. Андан кийин 70 күндөн кийин Айдул Адха деп коет, эмнеге курбан айт дейт. Мына курбан айтка жакындап калып бир туугандар, курбан айт буюрса ушул эмнеге 27 май bo'lganda 27 май Кудай буйрса келет 7:45-терде 8ге жакын намазды башталат деп туугандар. Эрте келиңиздер, баяндайда иншалла эрте башталат. Курбанчылык бул туугандар, курбанчылык деген бул эмне? Курбанчылык. Биз бул ошол эки майрамдын айырмачылыгы эмнеде? Biz ошол орозо майрамында, орозо айт майрамында биз эмнеге курбанчылык чалбайбыз. Мал сойбойбуз. Ал күнү эмнеге жөн эле эмнеге жыт чыгарып, аруактарга Куран окуп майрамдайбыз деп тургандар. Бунда болсо эмнеге курбанчылык чалыш керек деп тургандар. Мал союш керек. Курбан деген сөз деп тургандар, курбандык дегендин эмне мааниси кандай? Курбандык деген сөз шариятыбызда жакшы белгиленген бир малды союну жана Аллага жакындоону ушуну курбанчылык дейт. Эмнеге? Шариятыбызда жакшы белгиленген малды союну жана ошол аркылуу Аллах Таалага жакындоону ушуну курбанчылык дейт бир туугандар. Демек, курбанчылык чалганда биз эмнеге Аллага жакындайбыз. Демек, шариятыбызда белгиленген ошо төрт түрлүү малдан курбанчылык чалуулар экен. Ал кайсы? Ал жашы 5 жашка толуш керек. 4 жаш, 3 жаш болбойт. Жана экинчиси эмнеге уй. Бул да эмнеге жашы 2 жашка толуш керек. Андан ылдый болсо болбойт. Шарияттын талабы ошол. Андан кийин кой эчки, булар эмнеге 1 жылга жетиш керек. Эгер бир жылга жетпесе болбойт. Эгер жанагындай кой туугандар породистый кой болсо, чоң көлөмү жана 6 айлык, жарым жылдык койлор болсо, бирок көлөмү 1 жылдай көрүнсө чоң. Аларга сойсо болот деп тургандар. Эчки болсо сөз 1 жылга эмнеге толуш керек. Койду бирок 6 ай бирок эмнеге көлөмү 1 жылдыкындай чоң болсо жарай берет. Бирок 6 айга чейин болсо болбойт деп тургандар. Мисалы үчүн кээ бирөөбүз айтышы мүмкүн да. Мисалы азыр породистый арашан койлор бар. Балким 3 айда карасаң азыр биздин белгиндей койлордо эле чоң көлөмү ошондой. Аларды сойсо болобу деген суроо да. Жок. Шарият талап канча экен? 6 ай. 6 ай болуш керек. Мейли алды канчалык 3 ай болсо деле, тигиндей торпокто болгон арашан болсо да аны сойгонго болбойт. Эмнеге жашы 6 айга, жакшысы экен 1 жылга. Ошондой бир туугандар. Мына ушул төрт түрлүү короз болбойт бир туугандар. Короз, койгон ошондойлор эмнеге болбойт бир туугандар.
Үнді қаздар болып тұрғанда, бодамалды ошол 7 кишиге чейин чогултуп сойсоңор болот турганда 7 киши сүйлөшүп алып, ошол менен акча чогултканда тең-теңден чыгаш керек. Бирөө аз, бирөө көп болгон болбойт. Баары ниеттери түз болуш керек. Каразадан да бөлүп алганда тең бөлүш болуш керек. Тургандар ошондой шарттар бар тургандар. Демек, болбосо бир эле адамды да бодамалды сойсо жарай берет тургандар. Kurbançılık degende bir tuğanlar bu manisi koruyubun деген сөзден келип чыккан. Koruyubun деген жакындоо. Аллага жакындайбыз. Эмнеге канчалык менен мал союу менен биз эмнеге Аллага жакындайбыз деп тугандар. Демек, ким Аллага жакындагысы келсе, ким Аллах Тааланын сүйүүсүнө жеткиси келсе, эмнеге ал адам курбанчылык кылганы чалыш керек. Курбанчылык бул милдет деп тугандар. Важип амал. Allah Teala Kur'an'da aytar, "Auzu billahi mineşşeytanirracim." Barımız biliriz. Sure-i Kavsar suresi, Kavsar suresi en kısa sure, 3 ayet. İnna a'tainakal kavsar fasolli li rabbika wanhar inna şani'aka huvel abtar. Bitti. En kısa. Bunu barımız biliriz. Barımız okuyoruz. Buna şu ayetin ikinci ayetinde Allah Teala bizge fasolli li rabbika wanhar. Biz okuyorduk, biz bu mani verdik, bu emni ayet. Dese, fasolli li rabbika wanhar degen, fasolli li rabbika egen üçün, Kuday üçün deke namaz oku dedi. Al qaysi namaz? Kurban ayet günü, barız namaz gelir, buna uşul. Allah Teala ne fasolli li rabbika dedi. Namaz okuun dedi, buna. Jana wanhar деген söz bu kurbanlık çağal dedi. Bu ayet. Biro emni üçün bu jerde kurban ayet vacip emni üçün farz bolgon jok. Bu ayet kele otpay degende bирок bu ayet менен түздөн түз ачык келген жок. Бирок тилитма жолун айткан. Ошон үчүн баардык муфассирлер ушул аяттен экен намаз окугула курбанды чалууга деп баары тафсирлешет тургандар. Ошон үчүн жума намаз бул фарз. Эки айт намазы болон экен важип. Жума намазы айт намазынан жогору турат. Жума бул фарзбы? Kurban ayt болсо экен бул важип. Фарздан кийинкидир. Кирер уйлап турат тургандар. Ким фарзга ишенбесе, бул эмне ыймандан чыгып кафир болуп, чоң күнөөкөр болуп. Ал эми ким мисалы үчүн бирөө жума намазга ишенбейм десе, ал ыймандан автоматты чыгып кетет. Чоң күнөөкөр болуп. Ал эми ким Kurban ayt namazына келбесе, ал эми күнөөкөр болот, бирок чоңу жок. Жума намазына келбесе, чоң күнөөкөр болот. Kurban ayt namazına gelirse günөөкөр эле болот, чоңу жок. Ким Kurban ayt намазы ишенбесе, ал ыймандан чыкпайт. Себеби бул важип. Кылган эмнеге күнөөкөр болуп тургандар. Демек, биз көбүнчө ушул айт намаздарга келсек, толуп кетет, жолго чейин, бияга тияка чейин, таңдага чейин толуп кетет. Эмне үчүн жума ошончолук кетпейбиз? Жума бул айт намаздан жогору турса, тургандар. Бир жылына бир-эки жол келип койгон тургандар бул болбойт тургандар. Demek bu ayet namazı vacip tutulanda ayettir. Diye bir başka maslahatlarda bu emneken sünnet, bekemdirgen sünnet, aybay bekemdirgen sünnet. Bizim de Hanafi maslahında İmam Azam Hanafi maslahında emneken bizde kurbanlık tutulanlara vacip, kurban ek ayet namazını okuş vacip jana kurbanlık çalbuda emneken millet vacip. Kim kurbanlık çalbasa günөөкөр болуп tutulanlar. Endi biz aytабыз. Kurbanlık kандай adamlarga millet болот? Туура биринчиси мусулман, акыдеси жакшы жана бай адамдар турганда. Endi biz aytабыз, шариятыбызда 85 грамм алтындан же болбосо эмнеге 595 грамм күмүш барлар эмнеге бай болот. Же ошонун акчасы 595 грамм, ошондо 135 сом, 135 миң сом. Түшүндүкпү? Эмнеге 595 грамм күмүш азыркы акча менен 135 миң сом. Ким тапкан болсо, ошол бай болуп эсептелинет. Ошого курбанчылык чалуу мал нусо важип болот. Чалбаса күнөөкөр болот. 135 миң кандай эсептейбиз? Шариятыбызда бүт бар эсептелинет. Үйүңүз эсептелинет. Эгер экинчи үйүңүз болсо, ал да эсептелинет. Экинчи машина тепсеңиз, ал да эсептелинет. Ошондой эле бир чыныңыз эсептелинбейт. Экинчи
чыны, лишний чынылар, лишний кашыктар, ошонун баары эмнеге баасы кошулат. Кийимдин 2 сыйрасы кийим 3-чү сыйрасы эсептелинет. Шкафтагы бүт кийимдериңерди 2 турсуңуз 3-чү турсуңуз эсептесер, 3-чү носки, 3-чү кийимдер, куртканы бүт эсептейсиз. Үйүңүздөгү балдар, бирок лишний ошонун баары эсептегенде малдар да эсептелинет. Евронун бир эле уyu болушу мүмкүн. Ал уй азыр 135 миңдик баасы болушу мүмкүн, бир эле уй. Ага эмнеге чалыш важип. 135 миң кантип таппай баары табат азыр. Демек, азыркы күндө мындай кедей адам жок экен деп тургандар. Үйүбүздө кантип мебелибизди кантип чыкты деп атпайбы? 135 миң бул акча эмес, туурабы? Баарыбыздын деп тургандар чалганга важип болуп тургандар. Демек, бул бирок бизде ушундай шүрөт бар. Курбандыкчы бир үйдөн бир эле киши чалып коюш керек экен бул кандай. Ар бир адам аялын өзүнчө тапса, өзүнчө акчасы эсептелинет, байлыгы, үйүндөгү күмүшү, жанагы шакейги эмелер бар эсептегенде чыкса 135 миң сом. Аялыңарда, балаңар иштеп атса, балаңарда. Эгер жанагындай жаш балага бирөө чоң атасы же эмеси бирөөгө жылкы деп мындай энчилеп койсо, ошол балага да чалыш керек болуп калат. Демек, баардыгы эмне үй бүлөдө 5 киши жаса, 5 кишиден 135 миң тапса, 5 той союш керек тургандар. А бизде эмне аял деле бай, үйөс деле бай, аял баласы да жакшы акча табат, бирок эмне чогулуп туруп бирөө эле союп. Ал кимге болбойт да. Ким сойсо ошо. Атасы сойду, атасы мойнунан бутулду. Атасына сол. Калгандарына жок. Общий деген жок тургандар. Ошон үчүн Курман айткан чейин даярданыш керек, мал салды тургандар, зарайга даярданыш керек, табып коюш керек. Азыр эми мал базарга үрсүгүн чыкканда biraz кымбатыраак болуп калат. Буга чейин арзан кезинде алып койсок же байлаш керек болчу тургандар. Демек, азыр деле кеч эмес, мына мол базарга барып, мал базарга барып, эмнекен мал алыш керек. Жок болсо азыр группалар бар, ладовка бар, башкалар бар. Мына ошолордон деле карап, эмнекен малды даярдаш керек. Курбанчылыктын убакыт себчилерин Курман айт күнү башталат. Намаз окулгандан кийин, намаз окулбаса болбойт тургандар. Намаз окулгандан кийин, тагаттандан кийин эле багамдап да курмандык союпса экен жарабайт, кайра чалыш керек. Намаз окулгандан кийин барып 3 күн убакытса, 27-си, 28-и, 29-у күн батканга чейин срок. Ошого чейин эмнекен малды табып союп алыш керек. Демек эмнекен 135 миң тапса баарысы айттык эле буюмдар, лишний малдар ушунун баары эсептелип, баарыбызга эле важип болуп калат тургандар. Аллах Таала Кур'анда айтат, Аль-Хадж сүрөсү 22-сүрө 34-аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Ва ликулли умматин жа'ална маскана. Ар бир үммет үчүн курбандык ибадатын белгиледик dedi. Демек, тургандар, бизге чейин деле пайгамбар Мухаммад үммөтүнө чейин де башка пайгамбарлар да, башка үммөттөр да курбандык чалышкан. Не только биз пайгамбар үммөттөр. Бизге чейин де башкалар да курбандык чалган экен, караңыздар. Алар да чалышкан. Биз де чалабыз. Пайгамбар үммөтүнө да эмнекен курбандык чалуу деген важип болду. Мисалы айтып берсе Кур'анда келет, Абул менен Кабул. Адам алейхиссалам балдары Абул эмне болду? Жанагы фермер дейсиз, жанагы мал баккан эме. Мал багат. Абул Кабул болсо жанагындай жер иштеткен болот. Аллах Таала ошондо экөөнү эме курбандык чалгыла дейт. Курбандык чалганда экөө курбандык чалат. Абул болсо жакшы кочкордон, мыкты кочкордон акылет, семиз. Кабул болсо эмекен? Чирген жана жердеги жер эмесин акылет. Аллах Таала ошондо тиги эменин кабылат, Абулдуктун. Демек, башка пайгамбарлар да эмнекен курбандык чалып келишкен тургандар. Биздин шариатыбызда курбандык кылган адам өзүнүн курбандыгын этин жешке уруксат. Биз эми сойгондон кийин эмнекен мурунку ороз айытта биз айттан кийин дароо эле мүзөгө барганбыз. Кур'ан окуган. Мында эмнекен намаздан кийин түз эле үйгө барабыз, курбандык чалыш керек, курбанчылыктын этин жеш керек тургандар. Биздин үммөткө, пайгамбар саллаллаху алейхи үммөтүнө жегенге уруксат берилген. Өзүбүздүн мустахат болуп 3кө бөлсөк, тургандар, жарымын
туған уруктарыңа чакырып коноктосоң болот, жебесең болот, кедейген балдарга анан жарымын өзүң алып калсаң болот. Эгер өзүнүн семьясы үй бүлөсү кичине көбүрөөк болгон болсо, үйүндө 10 киши бар, калпа көп да, анда зарылчылыгы жок бирөөгө бериштин. Ошол койдун малын, этин баарын өзүнө алып калса болот. Аны таратыш деген сөз милдет эмес туугандар. Демек, башка үммөттөргө курманчылыктан эмне этин жешкенге тыюу салынган. Башкалар могу үммөттөр курмандык чалат эле, бирок эмне өздөрүнүн этин жегенге тыюу салынган. Жана аларда эмне курманчылык чалганда алар алысыраак барган, алысыраак көрүнбөгөн элдер жок жерге барып курмандык чалышкан. Эмне үчүн десе, ал кезде Аллах Таала курмандыктарын кабыл кылса, ким курманчылык чалса, эгер Аллах Таала ошонун курманчылыгын кабыл кылган болсо, Аллах Таала эмнеге бир от түшүргөн экен, чагылган. Ошол кабыл болгон белгиси. Караңыздар. Эгер ошол мен шылдым болуп калбайын, шермен болуп калбайын, Аллах Тааланын алдында же болбосо элдер менин курманчылыгымды кабыл кылган жок, Аллах деп ошондой элге бир сөзгө кабыл калбайын деп, алар алысыраак барып чалышчу. Бизге андай да алып койгон туугандар. Эгер бизде да ошондой болуп калса кандай анда баарыбыз эле шермен болмокпуз да. Киники кабыл болду, меники кабыл болгондук же. Муса алейхисаламдын доорунда ошондой болчу. Муса алейхисалам аябай алар эмнеге дини оор эле. Муса алейхисалам алар бир күнөө иш жасаса, аны ошо дарбазасына жасап алган болчу. Алар ошол денеге нажас чыкса, алар жууп коюш менен бизде 3 жолу 7 жолу турса керек, аларды жууганда кетчи эмес, алар төртөйгө кесип алышчу. Кесип кайра жаман менен алышчу. Алар дин ошондой. Биздики ислам, пайгамбар үммөтүнүн исламы, биздин дин, пайгамбар үммөтүнүн адилеттүү орточо баарына. Иса алейхисалам аябай жеңил болчу. Биздики эмнеге орточо. Демек ушул Аллах Тааланын берген бизге бир жакшылыгы десек болот. Мурунку үммөттөр ошондой эле. Бир туугандар, курбанчылык жөнүндө Куранда Ибрахим алейхисалам менен Исмаил алейхисалам, Ибрахим пайгамбар, анын баласы Исмаил алейхисалам жөнүндө Куранда Ас-Сурат Ас-Саффат сүрөсү 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 аятка чейин ошо Ибрахим алейхисалам менен Исмаил алейхисалам окуясы эле. Кеттик анда ошондон бир аз сөз кылайлы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Робби хабли минас солихин. Ибрахим алейхисалам бир туугандар карыган кезинде бала болгон. 80ден өткөндө, Еврейлерде 84, 83 деп келет. Ошондо Ибрахим алейхисалам дуа кылды. Робби хабли минас солихин. О Роббим, мага имандуу, жакшы солих бала берди дуа кылды Ибрахим алейхисалам. Ага чейин канчалык ошо Ибрахим пайгамбар дуа кылды, балалуу болсом экен, Аллах Таалам бала бер деп, эмнекен ушул дуаны айтып жүрдү. Робби хабли минас солихин. О Роббим, мага бир жакшы угул бер деп Ибрахим алейхисалам Аллах Таала дуа кылды. Демек ошон үчүн алымдар да айтышат, ушул ким балалуу болуп атса, ушул Ибрахим алейхисаламдын Робби хабли минас солихин ушул дуаны окуп жүргөн болсо, Аллах Таала эмнекен ошол балалуу болуп аткандарга перзент берет деген айтышат туугандар. Ошентип Ибрахим алейхисалам менен дуа кылды. Андан кийинки аят: "Фабашарнаху бигуламин халим." Аны жумшак, халим дегенге жумшак. Аны жумшак бир уул менен кубанды. Ошентип Аллах Таала Ибрахим алейхисаламга дуасын кабыл кылып Исмаил алейхисаламды берди. Бир уул берди. Карыганда уул болот. Ибрахим алейхисалам кандай сүйүндү бир тууган, карыганда уул болотса, Аллах Таала эмне? Биз Ибрахим алейхисаламды жакшы уул бердик. Жумшак, жакшы таза уул берип кубандырдык деди. Андан кийин фаламна балагна сa'я Исмаил аны менен бирге жүрүүгө жарап калган кезде, ошентип Исмаил алейхисалам чоңоюп Ибрахим алейхисаламга атасына жөлөк таяк болуп, чоңоюп, багып, жардамдашып, күчтүү болуп, жигит болуп калган кезде, караңыздар, эми
Караган кезде сурап алды, баласын жакшы көрөт, экөө бири-бирин жакшы көрөт, ортосунда мухаббат. Караңыздар, күчтүү кезинде, жигит болгон кезинде кийинки аят Qala ya bunayya inni araka fil manam anni adbahuka fanzur mada tara. Ошентип, о оğlum dedi İbrahim Aleyhisselam, o oğlum dedi. Seni түшүмдө сени курбандык чалып жатканыңды көрдүм dedi. Мен түшүмдө ушунчун айтышат, пайгамбарлардын түшүмүз вакый дешет. Мен түшүмдө көрдүм, о oğlum bunayya, oğlum seni түшүмдө курбанчылык сени муздап жатыптырмын dedi. Караңыздар. Анан айтты, ойлонуп көрчү, oğlum эмне дейсиң dedi. Мен караңыздар, пайгамбарлар ушундай да Аллахтын буйругун аткарышат. Мен ушундай сурап алган баласын жок же Ибрахим алейхиссалам айтты, баласына Исмаил алейхиссалам айтпайды ғой солмо. Жок, бул Аллахтын өкүмү, пайгамбарлар башы иш керек. Өкүмүн бул дагы сабак ата менен баланын ортосундагы эмнеке машвара болуп атат турганда, караңыздар. Диалог болуп атат. Ойлонуп көрчү, кеңешип атат. Ушундай буйрук келди, эмне дейсиңер? Ошон үчүн тургандар бала менен атадар кеңешиш керек да, баардык ишти кеңешиш кылып. Ойлонуп, бала менен ата ошончу керек тургандар. Бүгүнкүндө балдар кандай? Атасы менен кеңешпейт, акылы жок бир досу башка бирөөнүн кеңешпейт. Атасы турсачы. Бир тургандар. Ошон үчүн балдарга атадан башка дос табылбайт. Атам eski giyim менен жүрө берет. Eski бот giyim менен жүрө берет менен. Курсагы ток болбосо деле жүрө берет. Билгизбейчи. А сенин досуң курсак ачып калса эмне болот? Досуңа бир кийим сурап койчу, береби? Сен досуң eski giyim менен жүрө берет. Атаң сага кандай дуа кылат? Досуң сага дуа кылабы? Атаң сага кандай жардам берет? Кандай дуа кылат? Тугандар. Sen bir жак кетсең малыңды кайтарып калат, коюңду кайтарып калат, үйүңдү кайтарып калат. Досуң ошондой бир проблема болсо жеке малыңды кайтарып турчу. Бирденке деп койчу турабы? Жок. Атадан өткөн мыкты дос жок тургандар. Ошондо Ибрахим алейхиссалам айтты, "Qala ya abati if'al ma ta'mur" dedi. O атекебай dedi. O атекебай dedi. Аллах Таала сизге кандай буйрук берсе, ошондой менен дал ошондой аткарыңыз dedi. Караңыздар. Ибрахим, Исмаил алейхиссаламдын бул да кийин пайгамбар болгон. Караңыздар. Кандай Аллах Таала буйрук берген болсо, ошону аткарыңыз деп атат. Мен даярмын, мен музаланма даярмын деп атат. Баласы. Биздин бүгүндө аталар бетет жакшы көчтү сукпайт. Тигинен көчтү сечи. Исмаил алейхиссалам жерге жата калды, мен даярмын деп. Кандай буйрук келди, бүттү. Мен муздаңыз деди. Бүгүндө атабыз канчалык тапшырма бар. Тигини кылып кой, буну кылып кой десе, вообще аткарбай, телефон чукуп жатат. Исмаил алейхиссалам өлүмгө даяр болду. Бүгүнкү балдар 3 айга армияга барып келсе качып атат. Барып семирип келди десе качып көрдү. Караңыздар, кандай атанын ыйманы, баланын ыйманы. Bizler azı kanday yapıyorlar. Ошентип İsmail Aleyhisselam "Satajeduni inşaallah minas-sabirin" mümkün. Allah kalasa meni sabır kıluvchilardan көрөсүн атекебай. Siz meni kurbanlık çala бериңиz. Meni sabırlılardan көрөсүн dedi. Falamma aslama wa tallahu lil-jabin. Ошентип өкөтүң Аллахка моюн сунуп, атасы аны чекеси менен маңдайы менен жерге жаткырды дейт. Өкөтүң башы менен ошентип маңдайы менен некен жерге жаткырды дейт. Сойгонго некен жерге жаткырды. Бычагын тутушту. Бул жерде кээ бир жана сөздөр айтылат. Көзүңдү жаап, атаке көзүңдү жаап кой. Сени мына тура эмес карап албайын көз карашыңда депчи. Райымыз ойгонуп кетпесин деп ушундай сөздөр айтылат аятта. Бирок Куранда ал жок. Ошондой менен сөздөр айтылат тургандар. Караңыздар. Демек ушинтип Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссалам некен жерге жатты. Ошентип
وَنَادَيْنَاهُمْ يَا إِبْرَاهِيمُ dedi. Biz ağa uyum saldık. Ey İbrahim dedik. Allah Teala uyum saldı. Ey İbrahim dedi. قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sen düşündü çımdığa çıkardın dedi. Sen düşündü çımdığa çıkardın. Elbette biz yaxşı işleri jasaganlar oşunday sıyılık koştuyoruz dedi. İnne hâde lehul belâ'ul mubin. Çimdiğinde bu açık sınav öyle. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ın bu sınav öyle olduğunu. Sınadı. O olsa Allah Teala emni gerek var oşun İbrahim Aleyhisselam balasının mızağında. Allah Teala emni fayda. Allah Teala bir kişinin mızağına buyuruyor. Çok durumda. Bu ciri sınav oda. Görünüz çimdiğinde bu açık sınav öyle. İmanı tekşir oda. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ dedi karamızda. Anı İsmail'de bir çoğun kurbanlık menen almıştırdık dedi. Oşonda endeken Cebrail perişte koçuk parak dedi. Koçuk parak dedi. Allah oşondeken Cebrail perişte dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar dedi. Kim? İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallah Allahu Akbar dedi. Anan uqtan endeken İsmail Aleyhisselam Allahu Akbar ve lillahil hamd. Şunu barız aytabız. Mına şu vacip ama 5 gün aytabız. Arafa günü aytabız. Bağımlardan başlap 5 gün aytabız. 25 namaz. Ağrı böyle farz namazın vacip. Erkekler ayollar için aytadi. Biz neden namazda 10 bolsa salam bergenden keyin aytып başlayız. Esingerdinçe Arafa 26'sından başlap bağımda turmuş söz aytabız. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar ve illahil hamd. Şunu bir to'g'anda ayollar bilmese bar jazib berib qo'yadi. Ular namozdan shuni aytish kerak. Aytmasa gunoh bo'lib qoladi. Mana shunday Alloh taolo beyishdan qochqor tushirgan. Bu qochqorni alındır aytishib, bu qochqor beyish denavi aytadi, Abu menen Qabul qurbanlik chalgan, bilasizlar, qurbanlik chalgan. Oşondaki Abu özünün mıqtı qochqorni qurbanlikka chalgan. Mıqtı qochqor. Oşon qochqorni Alloh taolo nega g'ayb qilib beyish qilib ketgan ekan. Keyin o'sha İsmail Aleyhisselam muzda o'sha qochqor qancha bir yildan keyin endi İsmail Aleyhisselam qurban qilgan shu. Beyishda 40 yil yurgan ekan, o'tto'g'on qo'ygan. Qaramizlar. Beyishda 40 yil yurganda. O'shuning uchun bizda aytamiz, o'sha shariatimizda 10 turli jonivor beyishga kiradi deydi. Shu qo'yda bor, o'shandan qo'y 2 yil kiradi deydi. Shu İsmail Aleyhisselam shahar qurbanchilikda qayda 2 yil kiradi deydi. Anam Selamun ala İbrahim, İbrahim'in tinchlik bo'lsin dedi. As-Surada Soffa 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Mana shu surada Soffa surasining oyatlaridan kelib ketgan barib uyiga borib, qirg'izcha ma'nosi bo'lsa borib o'z yerida o'qib qo'ysa yaxshi bo'lar. Hurmatli tuanlar, o'shaning uchun qurbanchilik qaramizlar İbrahim Aleyhisselam o'zining balasini chalonga, qurbanlik chalonga tayyor bo'ldi. Biz mal soyğonluğu, koy soyğonluğu dayar oluyor tuanlar. Gör aldır aytishadi, eğer şu qo'shqor tushganda deydi, qiyomatga cheyin ballar o'zlarini yaxshi ko'rgan ballarini qurbanlikka chalib qo'ymoq deganda alınadi. Qaramizlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, qurbanlik chalg'uga chamasi yetsa-da, qurbanlik chalmagan odam deydi, namoz o'qilgan bizning shu qurban ayt kunlari meshitlarda o'qilgan meshitga kelmesin dedi. Chamasi жетті, gün 135 bin so'm tapqanda qurbanni chalbasa, anda bizning meshitga yo'li bo'lsin dedi Payg'ambar. Payg'ambar boshqa bir hadisda aytadi, har bir uy bilan yilma bir yil qurbanni chalg'usi kerak dedi. Tuganlar. Alloh taolo Haj surasi 37-surada aytadi, La yanallohu luhumuha va la dimauha, walakinna yanaluhu taqwa minkum dedi. Qurbanlıktın etleri de kanları da hiç kaçan yaratkanға жетпейді dedi. Bizim çalgan qurbanlık etleri de kanları da Allah'ın asına жетпейді dedi. Bürok bir ғана сенің taqvаңар, ықыласты болуңар dedi.
Болбосо Аллах Таалага ит койдум деген бар. Бул жерде бизди сынап атат. Алланын өкүнү соёл экен деп. Курбанчылык корийбу жакындай экен мага деп. Ошол Алладан демек Алладан корккондор, такыбалар, ыймандуулар гана курбандык чалат деди. Мына ошолор жетет деди. Туугандар, демек бул курбандыкты эмнеге Алладан корккон адамдар деген себептүү туугандар. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн кызына Фатима разыяллаху анха айтат, курбандыгыңдын алдында барып тур деди. Курбандык чалсаң, курбандыгыңдын алдында барып тургун деди. Себеби курбандыгыңдын абалткан жерге тамары менен, шөөгү менен деди, сенин баардык күнөөлөрүң кечирилет деди. Бисмилла Аллаху акбар деди, каны желиги түшкөнгө чейин ошол адамдын күнөөлөрү кечирилет деди. Караңыздар. Ошон үчүн эң жакшысы өз соёгун жакшы. Пайгамбар өзү мустаган деген билбеген бир болсо, билген кишини чакырып, бисмилла Аллаху акбар деп соёгон кишини, мусулман кишини ошо курбандыкты чалган малдын алдына турган жакшы. Эгер өз соёгубуз кайта ошол кишинин малдын жанына туруш керек болгон. Караңыздар. Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, Аллах Тааланын астында адам баласынын эч бир жакшы амалы курбан айт күнү курбандыктын канын төгүүгө жетпейт деп. Караңыздар. Bir insanın eç bir amalı, kандай гана амал болсо бирок курбан айт күнү курбандык чалууга эч бир амалы жетпейт деп. Канча деген амалдар бар, бирок курбан айт күнү курбандык чалаганга буга жетпейт, буга мындай кеңештириле берет. Караңыздар. Ошондон курбандык баарыбыз чалыш керек. Курбандык жакшысын союла деди, мыктысын союла деди. Кыл көпүрөдөн өтө турган өмүр болот деди. Ар бир күнүнө 10 сол, ар бир күнүнө 10 күнөн кечирилет деди. Ар бир ошол койдун бир күнүнө эмеге кылына даражан көтөрүлөт деди. Койдо канча кыл бар? Канча миллион туяктарын мурдунда, колтугунда, канча деген кыл бар. Ошон үчүн курбандык чалыш керек. Анан жакшысын чалыш керек. Ошол кыл көпүрөдөн нормалдуу өткөрүш үчүн. Анан бут аксак, акбарсыз ошо менен чогуу койдун ошо деген болбойбу? Аябаш керек да, жакшысын кылыш керек. Убакыт болуп калыптыр бираз. Көп сөздөр айтылып калды, бирок курбан айт күнү иншалла кеңири айтабыз, кандай мал союш керек, шарттарын ары берип, бирок азыр убакыт болуп калды. Бираз сөздөр бар эле, туугандар. Өзүңөр